кээде иш дайым жүрүшө берсе, ден соолук дайым жайында болсо, колубузда бир күч болбосо, ошол күчкө таяна алабыз. Аллахты унутупчу. Аллах Таалага таянайлы туугандар. Биз бир көз ирмем чалыктагы Аллахка таянбай жашай албайбыз. Эгер Аллах Таала бизди биз көз ирмемге чейин секунд таштап койгон болсо, биз кыйроого учурайбыз туугандар. Азыр жакынкы күндө эле мусыйба болуп атат. Мисалы, Туркияда болуп аткан абал, баарыбыздар иншалла дуа кылып атасыздар. Азыр иншалла жумадан кийин дуа кылабыз. Аллах Таала ушул кичинекей бир балеsin жөнөттү. Жер тербен ал жерде бир коомду кыйнаш эмес. Мына бизге окшогон адамдарга ойгонгула. Аллах Таала силерди деле ушундай кылып кыйратып коюшу мүмкүн. Түн ичинде биз өзүбүз үйүбүз деп сактанып, ушул жерде сууктан, коркунучтан сактана турган үйүбүздү өзүбүздү бир коркунучка алып келе турган, качып чыга турган, өлүм боло турган жер кылып коюшу мүмкүн деп бизге эскертүү берип атат туугандар. Кээде бизден дагы күчтүү ким бар экен деп текеберленип, ушундай нерсеге барып кетпештик. Анткени Аллах Таала ыйык Куранда Табарак сүрөсүндө айткан: "Ааминтум ман фис-сама ай яхсифа бикумул арда фа иза хия тамур." Асмандагы зат силерди жерге чөктүрүп салышынан коркунучубуз жок. Биз эминдикте деп ойлойсуңарбы? Силер гарантия бересиңерби? Аллах асмандагы зат силерди жерге чөктүрүп салганга деп Аллах Таала Табарак сүрөсүндө айтат. Ам аминтум ман фис-сама ай юрсилу алейкум хасиба. Же болсом силер эминдикте деп ойлойсуңарбы? Амандыкта калдык деп ойлойсуңарбы? Аллах Таала силерге ушундай шамалды жөнөтүп кыйроого учуратып салышынан. Табарак сүрөсүндө бизге эскертип атат. Асмандагы зат силерди жерге чөктүрүп салышынан эминдикте, амандыкта болобуз деп айтат, ойлойсуңарбы? Фа иза хия тамур, ошол убакта жер титиреп. Ошондуктан туугандар, биз жашообузду Аллахка таянайлы. Аллахка таянбагандар коом кандай кыйроого учураган биз бир нече Курандагы аяттарды окуп көрдүк. Азыркы айтылып аткан адамдардын мисал катары айткан окуялар бардыгы Куранда келген. Эми Аллахка таянган адамдар кандай болуш керек? Биз эми Аллахка таянабыз. Бирок анда эрежеси бар да. Кандай болушубуз керек дегенге бир гана мисал айтабыз. Хатим ибн Асим. Бул салих адам, көп эле жолу уккансыздар, ибадатында, жүрүм турумунда бүт эл адамдарга үлгү болгон инсан болгон. Адамдар суктанышат эле. Ушундай мусулман болсо экен деп. Жана бирөө сураган: "Сиздин мында ийгиликке жетишиңизге, толук кандуу мусулман болушуңузга кандай себептер болгон? Эмнелерди, кайсы көнүгүүлөрдү кылсаңыз, кандай кылсаңыз оңоюраак болот?" деп сураганда айткан: "Мен 4 нерсенин акыйкатын билдим жана ошону менен жашадым. Биринчиси, менин ырыскым мага гана келет. Менин ырыскымды менен башка эч ким ала албашын билдим. Ошондуктан ага кайгырган жокмун. Аллахка таянган ырыскы жагынан. Экинчиси, менин кыла турган иштерим, амалдарым, окуй турган намаз, орозо, аткара турган иштердин бардыгы менден башка эч ким кылбашын билдим. Тирилигиме менден башка эч ким кылбашын билдим, ага аракет кылдым. Үчүнчүсү, өлүм кокусунан келишин билдим. Качан келишин эч ким билбейт да. Айтат, өлүм кокусунан келишин билдим. Мына ошондуктан мен өлүмгө дайым даяр болдум. Төртүнчүсү, Аллах Таала дайым мени көрүп турарын, көзөмөлдөп турарын билдим. Мына ошондуктан Аллах Таалага каршы эч кандай амалдарды кылбадым" дейт. Аллах Таала баарыбызды Аллахка таяна турган пенделерден кылган болбосун. Жана ушундай нерсени билейли, бул кырсык жөндөн жөн эмес туугандар. Бул кырсык бизге сабак иретинде болот. Өзүңөрдүн үйүңөргө, күч кубатыңарга таянбагыла, байлыгыңарга таянбагыла, Аллахка таянгыла депчи. Кээде ушундай роликтер чыгып атпайбы? Кырсык болуп кетсе, жаткан жеринде мындай яшикке окшогон темирден эмелер бар, дивандар бар. Ичине капталып калат, анан чыгып кетет депчи. Аллахтын балеси келсе, кандай гана контейнерден үй саласызбы, андан бышык нерседен саласызбы, эч ким кутула албайт. Ат коому жана алып айткан нерсе. Тоолорду тешип, ошол жерде жашаган болчу. Аллах Тааланын балеси келсе бизге келбей калат. Нух алейхиссалам коомуна келген, суу каптаганалар, алар ылдыйда жашаган болчу. Биз тоонун башына жашайбыз деген эле, бирок Аллах Таала ал коомду дагы жок кылган. Бир эле нерсени айтайынбы? Кыямат келгенде ва такунул жибалу кал-ихнил манфуш. Ушул тоолор, биз көрүп турган тоолор, тытылган жүн сыяктуу болуп жерде чачырайт. Тозуйт, чаң сыяктуу болуп. Эми ошондой болгон малда ким тирүү калат ал жерден? Ким амандыкта калат?
Аллах Таала өзү сактасын, Аллах Таала сактаган адамдар гана калат. Мына ошондуктан сөзүбүздүн аягын ушул Аллах Тааланын ушул аятты менен жыйынтыктайбыз. Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махража ва ярзуқуху мин хайсу ла яхтасиб. Ва ман ятаваккал алаллахи фахуа хасбух. Инналлаха балигу амрихи кад жa'ала Аллаху ликулли шайин амра. Кимде ким Аллахтан корккон болсо, Аллах Таала аны көйгөйүнөн, кыйынчылыктардан чыга турган бир орундарды кылып берет. Жана аны өзү күтпөгөн жактан ырызкы кылып берет. Жана кимде ким ким Аллахка таянган болсо, фахуа хасбу, Аллах өзү жетиштүү. Ким Аллахка таянса, болду, башка нерсе издештин кереги жок. Аллах өзү жетиштүү. Чындыгында Аллах Таала өзүнүн ишин аягына чыгаруучу. Аллах Таала бардык нерсенин өлчөмүн өлчөп койгон. Аллах Таала баарыбыздын үй-бүлөбүзгө тынчылык жана береке берсин. Аллах Таала буйрук кылгандай эле ва алаллахи фалятаваккалил муъминун. Аллах Таалага ыйман келтиргендер таянсын, Аллахка тобокел кылсын деген. Баарыбыз Аллахка таяна турган, Аллахка тобокел кыла турган пенделерден кылсын. Тобокел кылыш деген сөз жөн эле иштекен кылбастан эле көчөгө чыгып алыш эмес. Албетте себептерин кылгандан кийин, бирок жүрөктө Аллахтан башкага таянбаш бул милдет кылынат. Айта турган нерсе, кээде тобокел кылыш керек дегенде тирилик кылбай үйгө жатып алып туруп, Аллахка тобокел кылыш керек деген түшүнүк келет, ал туура эмес. Тобокел ушундай нерсе болот. Кенчилдикте болобу, оорчулукта болобу, Аллахтан башкага таянбаш керек. Аллахтын өзүнө гана таяныш бул тобокелчилик. Умар радыйаллаху анхуга ажылыкка келген бир коом айткан, эч кандай азыгы жок, ар жактан жана жардам сурап келгенде, силер эмнеге ажылыкка даярданып келбедиңер? Аллах Таала азыгыңарды алып келгиле деген десе, нахну мутаваккилун, биз Аллахка тобокел кылуучу коомбуз деди. Умар радыйаллаху анху айткан, бал антум мутааккилун. Балким силер жегич коомсуңар. Мутааккилун деген жөн эле бирөөлөрдүн акынан жей турган. Ал деген сөз тобокел ушундай нерсе болот тугандар. Бардык себебин кылгандан кийин Аллахка таяныш. Бир эрежени айтып сөздү жыйынтыктасак, мындай болот. Ким тарку таваккул та'нун алал иман. Тобокелчиликти ташташ ыйманды бузуп сала турган нерсе. Ва таркул асбаб та'нун алал шар. Себебин таштап койгон адам, тобокел кылдым деп туруп себептерин аткарбаган адам, бул шариятка доомат койгон болуп эсептелинет. Түшүнүктүүрөөк кылып айтыш үчүн, кимде ким себепке эле таянып тобокелчиликти таштаган болсо, бул ыйманын бузуп аткан адам болот. Себебин таштай турган болсо, бул ыйманын бузган болуп эсептелинет. Кимде ким себептерди таштап аткан болсо, мен Аллахка таянып себебин таштаган болсо, бул биздин шариятыбызды бузган болуп эсептелинет. Анткени шариятыбыз бүткүл себептерди карманганга буйруйт. Жана ошону менен бирге себептерди карманып туруп, мен ашадда минна кува, бизден да күчтүү ким бар деп, ошо себепке таянып албоого, жалгыз Аллахка таянууга чакырат. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.